President Michel, thank you very much for doing this press conference. And prior to your visit, Президент Мишель, маалымат жыйынын өткөрүп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздин Кыргызстанга сапарыңыздын алдында адам укуктар үчүн эл аралык өнөктөштүк баштаган 5 укук коргоо уюму сизге кат жолдоп, Борбор Азия лидерлери менен кездешкениңизде чөлкөмдөгү адам укуктарынын абалына байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрүүгө чакырышкан. 2022-жылы региондо бир топ укук бузуулар менен коштолгону белгилүү. Биринчи суроом, Чолпон Атадагы саммит маалында сиз адам укуктарына байланыштуу маселелерди көтөрдүңүзбү? Thank you for your question. First of all, I would like to confirm that Суроо узатканыңызга рахмат. Сиз туура баамдагандай, бүгүн биз аймактагы лидерлер менен жолугуштук. Эртең Кыргызстандын президенти менен эки тараптуу жолугушуу болот. Европа биримдиги сөз эркиндигин айныксыз жогору баалары эч кимге жашыруун эмес. Адам укуктары өтө орчундуу маселе. Биз өнөктөштөрүбүз менен өз аралыкка катышыбыздын ар кыл өңүттөрүнө байланышкан бардык маселелерди талкуулайбыз. all the topics that need to be addressed in the broad dimension of our relationship. This is one first element. And the second one is regarding Экинчи суроом, Европа биримдигинин соңку эскертүүлөрүнө байланыштуу. Биз Евро биримдик Орусияга батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө көмөктөштү деген үчүнчү өлкөлөргө санкция салышы мүмкүн деген кабарларды угуп жатабыз. Европа биримдиги Кыргызстанга, Казакстанга же Өзбекстанга санкция салат деген ыктымалдуулук барбы? Kyrgyzstan, Kazakhstan or Uzbekistan. My second element is related to the sanctions, and this is true that we. Санкциялар тууралуу айтсам, биз буга чейин Орусиянын согуш машинасын колдогондорго көп чараларды көргөнүбүз анык. Буга чейин санкциялардын 10 пакетин макулдашканбыз. Учурда санкцияларды буйта өтүү мүмкүнчүлүгүн азайтуу үчүн болжолдуу санкциялардын 11 пакетин талкуулап жатабыз. Андай чараларга Орусиянын согуш машинасын колдогондор жол ачканын так айтып койгум келет. Биз эч кандай экстратерриториалдуулук принцибин колдонбойбуз. Эң маанилүүсү биз дүйнө жүзүндөгү бардык өнөктөштөрүбүз менен диалог аркылуу алака катыш түзүүнү туура көрөбүз. Андыктан Салливан мырзаны атайын өкүл кылып дайындаганбыз. Ал чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен жолугуп, санкцияларга байланыштуу ар кыл маселелерди сүйлөшүп чыкты. Бир жагынан өнөктөштөрүбүздү Орусиянын санкцияларды буйтап кетүүсүнө көмөктөшпөөгө чакырабыз. Экинчи жагынан биздин санкцияларга кандай таасир этерине карабастан өнөктөштөрүбүздүн суроолорун, кандайдыр бир көйгөйлөрүн угуп талкуулоого даярбыз. Дэвид Салливан Кыргызстанга келгенде бир эле учурда өндүрүштүк жана аскердик максатта колдонулуучу товарлардын Борбор Азиядан Орусияга жөнөтүлүп жатышы мүмкүндүгүн ишарат кылган эле. Евро биримдик Кыргызстандан же Казакстандан Орусияга жөнөтүлгөн кош максаттагы бул товарлар Орусиянын аскердик өндүрүшүн камсыздоочулардын колуна тийип жатат жана Украинадагы согуш тилкесине чейин жетип жатат деп канчалык ишенимдүү айта алат? It is really important for us to monitor the numbers, and based on this monitoring, Эң оболу кырды алга мониторинг жасаган маанилүү. Биз чөлкөмдөгү өлкөлөр жана өнөктөштөр менен алгылыктуу диалог жүргүзүүгө аракеттенебиз. Ошол максатта Салливан мырза силердин өлкөлөрүңөрдүн жана чөлкөмдөгү башка коңшулардын өкүлдөрү менен жолугуп чыкты. Эки түрдүү максатта колдонулган товарлар менен андай ишмердик менен алектенген компаниялардын маселеси комплекстүү көйгөй. Бирок ошол эле маалда силер Орусиянын Украинага жасаган агрессиясын ташка тамга баскандай түшүнүүңөр абзел. Орусиянын коңшусу Украинага согуш ачканы Европа континенти үчүн гана эмес, жалпы дүйнөдөгү коопсуздук үчүн өтө опурталдуу. Эмне үчүн? Анткени Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү жакын коңшусуна согуш ачып, басып кирүү жөнүндө чечим кабыл алганы дүйнөдөгү кайсы өлкөнүн болбосун эгемендигине кооптонуу туудурат. Европа биримдиги Украинанын гана эмес, жер бетиндеги кайсыл мамлекеттин болбосун суверендүүлүгүн кол тийбестигин даңазалап, аны коргоого кызыктар. Андыктан Украинаны колдоп, Орусияга санкция салууга батыл киришүү менен иш жүзүндө Украинага жардам берип атабыз. Ошол эле маалда Европа континентинин коопсуздугун коргоп жатабыз. Андан дагы кеңири карасак, кайсы гана эгемен мамлекет болбосун, анын суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн колдойбуз. Also supporting the national sovereignties and the territorial integrities everywhere, including in that region.